Кебір инсандар бар, юбилей сайын ғана ескерілет. Кебір инсандар бар, біз күн сайын ескеруге парызбыз. Бұл жерде мен біріншіден Абдықадыр Оразбековтың юбилейсіне байланышты бір эпизодты айтып берейін. Анда ошол адамдың жалпы ыйман эмне, инсап эмне портретін ашып берет болуш керек. 10-чы жылы апрель окуясы болду. Анан мен ошондо жана курман болгондорду жерге жайгаштыруу боюнча комиссиянын төрагасы элем. Ошондо мага Абдыкадыр Оразбековдун небереси келип калды. Окуя кызык. Бакиев президент болуп турган учурда Абдыкадыр Оразбековдун баласына үй беришпек болгон экен. Ал кишинин 2 комнат үйү бар экен. Бирок максакал болуп калгандыгына байланыштуу 4 комнат үйгө кеңейтип беришиптир. Кеңейтип бергенден кийин 2 комнат үйдү кайра Бакиевтерге бериш керек болуш керек. Переворот болуп кетти, Бакиев жок. Анан Абдыкадыр Оразбековдун небереси эже мага келип айтып атпайбы, мен ошол үйдү берерге киши таппай жүрөм дейт. Себеби булар укум тукум менен мамлекетке берип иштеген да. Болбосо жаман ой болсо, ал бийлик кетти, аны деле баласына алып койсо болот эле да. Анан мен мэр Иса Шешенкошко чалдым. Аны айттым, минтип айттым, сизге элдер үй сурап келет. Мен сага үй берген кишини табам десем, Каныбек тамашалап атат дейт. Ошондой Кыргызстанда адам бар бекен дейт. Мына ошондой адам бар экен, 1 сааттан сизге барат, ошо 2 комнат үйдү кабыл алыңыз дедим. Аны кабыл алып ким керегин билбейт экен. Ошо эжеге сизге тазим. Ошондой улуу адамдын, улуу инсандардын. Кыскача эле негизги докладдар айтылды. Абдыкадыр Оразбековго 7 жолу биринчи инсан деп мүнөздөмө берсек болот. Бул биринчи спикер, биринчи уюштуруу курултайынын төрагасы болгон. Кыргыздын тарыхында Абдыкадыр Оразбеков гана биринчи спикер, биринчи премьер, биринчи президент боло алган. Андан кийин аткаруу комиссиясынын төрагасы болгон. 36-жылы биз АССР болгондо биринчи жетекчиси Абдыкадыр Оразбеков болгон. Эгерде келечекте Кыргыздын улуттук валютасына адамдын элесин түшүрүш керек болсо, сөз жок Абдыкадыр Оразбековдун жана Жусуп Абдырахмановдун элеси калыш керек деп ойлойм. Бул өзүбүздү өзүбүз сыйлаганыбыз. Дагы биринчи конституцияны иштөөгө катышкан. Биринчи рет Абдыкадыр Оразбеков иштеп турганда биз араб алфавитинен латын алфавитине өткөнбүз. Ошондо бул киши 12 жыл бийликте турганда, эгерде биз 17-жылы 1% кыргыздар билимдүү болсок, 20 жылдан кийин кыргыздар 67% билимдүү болгонбуз. Россиянын Царское библиографическое общество деген журнал жазган, караңгы кыргыз эли билимдүү болуп үчүн 100%, 400 жыл керек деген. Алардын эсеби боюнча биз 2300-жылы араң билимдүү болуп бүтмөкпүз. Бул кыргыз элинин илимге чыйрак экендиги, бул инсандын аты өчпөс, өлбөс. Эгерде азыркы тарых музейи Кыргыз мамлекетинин биринчи өкмөтү болгон, ошонун биринчи кышын ушул аксакал койгон. Демек, мамлекеттүүлүктүн биринчи пайдабалын түптөгөн, биринчи кышын койгон инсанга биз дайым таазим этишибиз керек. Сөзүмдүн экинчи бөлүгү кыскача эле, репрессия болгон муун бул тарыхтан 3 рет сокку жеди. Биринчи баары атылды, жап-жаш кезинде. 33, эң улуусу 47 жашта болчу. Экинчи алардын балдарын Контурдун баласы, Басмачынын баласы деп кызматка жолотушкан жок. Экинчи жолу азап чектиби? Үчүнчү жолу булар эркин мамлекет болгондо, эми убайын көрөлү деген кезде мунун баары пенсияга чыгып калган. Баары ушул залда биз ошо бала бакырасына эже да катышкан, менин демилгем менен 4-5 жолу пенсия бердик. Себеби өзүнчө мыйзам жазалы десек, ага эл аралык валюта фонд уруксат бербейт экен. Ушул жерден биз Жусуп Абдырахмановдун кызына, Баял Исакеевдин кызына, Абдыкерим Сыдыковдун уулуна, эжеге парламентте таазим кылып жардам бере алдык. Ал биздин парызыбыз болчу. Эми ошол репрессия болуп кеткен муундун толук кандуу реабилитация болуш үчүн 16 депутат мыйзам алып чыктык эле. Азыр интернетте аны Орлов, Авдеева дегендер талкалап атат. Биз ушунча жамандап атат, булар атамекендик согуштагы чыккынчылык кылгандарды актайт экен дейт. Андай деги эле жок. Экинчи айтып атат, Түркистанский легион түскөндөрдү актайт экен деп. Андай деги эле жок. Кайта Казакстан актап, Мустафа Чокай бүгүн алардын улуттук баатыры. Эстелик коюшту, фильм чыгарды. Бизде дагы эле улуттук аң сезимди көтөрүү артта калып атат. Биздин мыйзамдын бир гана багыты бар.
80 миңден 100 миңге чейинки кыргыз кулакка тартылып, атылып, бүгүн алардын документинде печат турат. Бул контр, бул басмачы, бул кылмышкер деген. 3 эпизодду айтып берейин. Ала районунан 167 киши совет өкмөтүнө каршы чыкты деп, өзүнүн малын бербей коюптур, өзүнүн жайтын бербей коюптур. Ошон үчүн чыккынчы деп. Андижанга алып баратканда бирөө качат. Бирөө качса 167-син тең атат. Аткан киши жооп кетирилбайт. Атылгандар бүгүн кылмышкер катары биздин документте турат. Ушул көз жумсак ушул улуттук парыз болобу? Болбосо Жалал Абадта түрмөгө батпай калып, 60 киши бата турган мечитке 360 кишини 6 ай камашыптыр. Малды да мынча кыйнабайт да. Мына бuyakta айдеже отурат. Анан ошол кордукка чыдабай Кыргызстандан Кытайга качып баратса, 2 жаштагы баласын мамлекеттик изменник деп чечим чыгарып турсун. Ошол бүгүн ошол изменник деп аталат. Алар дүйнөдө жок. Бирок биз улутпуз да, алар мамлекетке, кыргыз элине, кыргыз тилине чыккынчылык кылган эмес да. Дагы эле НКВДнын чечимине ишенип жата бересизби? Эң кызыгы, Эльцин 94-жылы ошо кулакка тартылгандын баарын указ менен актаган. Биз ушуга чейин актай элекпиз. 100 миң адамдын 4 миңи гана акталган. Бу темп менен ушул жүрүп отурсак, анда 2200-жылы актап бүтөбүз. Биздин мыйзам ошону комиссия түзүп, 2-3 жылдын ичинде бүтүрүп, кыргызча айтканда, мусулманча айтканда Куранын окуп, кутбасын кылып, муфтият менен сүйлөштүк, мыйзам кабыл алганда бүт Кыргызстандын мечиттеринде Куран окуп, биз аларды акыркы адамдык парыз аткарышыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, буякта мыйзамдын көп авторлор отурат. Жанагы провокацияга берилбейли, алар чагымчылар буга чейин да болгон, мындан кийин да болот. Биз суверендүү өлкөбүз. Суверендин өлкөнүн тарыхы кандай болот, мыйзамы кандай болот, суверендүү өлкөнүн парламенти чечиш керек. Баарыңыздарга рахмат.